Бул пано кийизден жасалган сайылап иштөө техникасы менен ала кийиз техникасы менен аралашып иштелген да. Бурул Мамбетова 20 жылдан бери колөнөрчүлүк менен алектенет. Ал бүгүн Бишкекте өтүп жаткан ишкер айымдардын форумуна сары кашка деген өзүнүн колунан жасалган эмгегин ала келген. Каарманыбыз аны кийиз менен жасоонун жаңы техникасы менен өздөштүргөнүн айтат. Поролондун үстүнө материалды салабыз. Материал жука болуш керек. Анан анын үстүнө сүрөттү тартып алабыз. Эскиз бар да, ошол эскизден алабыз, анан тартып алабыз. Буяка өзү компоновкалап туруп тартып алабыз, анан ошол эскизден карап туруп, анан акырын өңү түстөрүн бере баштайбыз да. Ошол эле форумга спикер катары катышкан ишкер айымдардын бири Рыскүл Акимжанова. Ал агро өнөр жай секторунда бир нече жылдан бери алектенет. Акимжанова тармактын ордугуна карабай ийгилик жаратып жаткан айымдар көп экенин, айрыкча талаа жумуштарында иштегендердин 70-80% айымдары түзөрүн белгиледи. Негизи агро өнөр жайында же агро секторда ушул талаа иштерин сентябрга чейин бүтүрүп алганга аракет кылышат да. Анткени сентябрдан баягы балдардын мектеби ачылганда жумушчу жок кылат. Бул эмнени билдирет? Бул ошол талаада агро сектордогу эң оор жумушту бир 80% аялдар жасайт дегенди түшүндүрөт да. Өлкөдөгү экспорттук потенциалы бар тармактар булар жеңил өнөр жай, колөнөрчүлүк жана агро сектор. Аталган тармактын басымдуу бөлүгүндө да аялдар иштейт. Бул дегенде Кыргызстандын экономикасына жана экспорттун потенциалын көтөрүүдө айымдардын салымы чоң экенин айгинелеп турат. Бул потенциалды азыр биз мындан ары өнүктүрүп, буларга жардам берип, ар түрдүү ошол мамлекет тараптан, финансы каржылык тараптан, окутуу тараптан, ошол башка рынокторго чыгуу процесстерин жеңилдетүү тарабынан ар тараптан колдоо бере турган болсок, ушул тапта ишкердүүлүктү алып бара жаткан айымдар, келечекте ушу ишкери боло турган стартаптар, ушунун бардыгы абдан чоң ийгиликке, жеңиштерге жетет деп мен ишенем. Аялдар ойлоп табуучулукта, илимде, креативдүү индустрияда жана ишкерликте аталышындагы бул форумга Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Жогорку кеңештин депутаттары жана жалпы республика боюнча 500дөн ашуун айымдар катышууда. Форумдун негизги максаты аял затынын илимий жетишкендиктерин, коомдун өнүгүшүнө айымдардын кошкону салымын даңазалоо саналат. Сиздер ушундай бир өзүңүздөргө мындай өзгөчө улуу муун апалар, эжекейлер, сиздер ушул жаш биздин кыздарыбызга дагы дем берип, сен түзсүң, сен жакшысың, сен кыйынсың, кыргыздын кыйын кыздары, кыйын кыргыздын деп ошондой багыт берип, дем берип, анткени азыр биз адашып калдык, адашып баратабыз. Эми, конечно, жолду таптык, туруктуу жолго да чыгып атабыз. Сиздерден да бир сураныч, бекем болгула, бар болгула, буюрса жаратмандыгыңарды койбогула. Иш чаранын алкагында ишкер айымдардын ортосунда тажрыйба алмашуу болот. Анда стартап долбоорлор сунушталып, мыктылары колдоого, татыктууларына каржылык жактан колдоо көрсөтүүгө багыт берилет, дейт уюштуруучулар. Анан карап көрсөк, аймактардагы айымдардын демилгеси бар, далалаты бар, бирок аларда мындай бир рынокко кирип кетүү шарттарын жакшы дагы мыктап өздөштүрүп алганга мүмкүнчүлүктөр түзүп берели деп атабыз да. Демек ишкерлик кылып атса, алардын финансылык каржылоосун кай булактардан алса болот. Же ошондой эле бүгүнкү күндө ийгилик жараткан айымдарыбыздын ийгилигин алар бүгүн эле ийгиликтүү болуп чыга келген жок да. Аларды ошол жолду басып өтүшкөн, кыйынчылыкты басып өткөн, ал кыйынчылыктар кандай болушу мүмкүн, аларды бүгүнкү жана иш баштайын деп турган айымдарыбыз кандай кабылдайт, жана аларга ошол баягы стартап идеясы деп атпайбызбы, ошол стартап идеялары келиш керек, алар андан ары ишке ашырыш керек. Аталган форум жыл сайын уюштурулуп келет. Бул изденгендик ишкерликти өздөштүрөм деген айымдарга чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзө турган аянтча. Буга чейин да өлкө башчы тарабынан да өзгөчө айымдарга көңүл буруп, ишкерлигини колдоо тапшырмасы берилген.